Саламатсыздарбы, кымбаттуу окуучулар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы хромосомалык жана гендик мутациялар, мутагендик факторлор, тукум куума өзгөргүчтүктүн катарлар закону. Балдар, силер менен биз өткөн сабакта өзгөргүчтүк деген теманы өткөнбүз. Өзгөргүчтүк бул организмдеги жаңы белгилердин пайда болуусу. Өзгөргүчтүк экиге бөлүнгөн. Тукум куубай турган өзгөргүчтүк жана тукум кууй турган өзгөргүчтүк. Тукум куубай турган өзгөргүчтүккө бул модификациялык өзгөргүчтүк, ал эми тукум кууй турган өзгөргүчтүк экиге бөлүнгөн комбинациялык жана мутациялык болуп. Силер комбинациялык өзгөргүчтүк жөнүндө түшүнүк алгансыңар. Бүгүнкү сабагыбызда болсо мутациялык өзгөргүчтүк жөнүндө өтөбүз. Мутацияны 1901-жылы голландиялык ботаник Гуго де Фрис жаңы белгилердин пайда болуу себеби бул мутация деген түшүнүктү берген. Мутация латынча өзгөрүү деген сөз. Бүтүлбөгөн жерден генетикалык аппараттын ички жана сырткы факторлордун таасири менен өзгөрүүсү. Мутациянын келип чыгуу процесси мутагенез деп аталат. Мутация жүргөн организм мутант, мутацияны пайда алган чөйрөнүн фактору мутаген деп аталат. Мутациялык өзгөргүчтүк келип чыгышы боюнча генеративдик жыныс клеткаларында, экинчиси болсо соматикалык дене клеткаларында болот. Соматикалык клеткаларда бул мутацияга учураган клетка митоз жолу менен бөлүнгөндө өзүнүн белгилерин кыз клеткаларга өткөрөт. Ыңгайланышуу маанисине карай мутациялар зыяндуу, леталдуу жана жарым леталдуу, ошондой эле нейтралдуу жана пайдалуу болуп бөлүнөт. Ал эми келип чыгуу мүнөзүнө карай мутациялар доминанттык жана рецессивдик болуп бөлүнүшөт. Генотиптин өзгөрүү мүнөзүнө карагай мутациялар хромосомдук мутация, хромосомалык мутация, геномдук мутация жана гендик мутация болуп бөлүнүшөт. Эми хромосомалык мутацияга токтололу балдар. Хромосомалык, силер балдар билесиңер, хромосомалар нуклеидиттерден түзүлөрүн. Мына могу жерде силер гендердин жайгашуу иретин көрүп турасыңар. Жайгашуу ирети алфавиттик түрдө жайгашылган. Муну мутацияга учураган клетка, мисалы, бөлүгүнүн жетишсиздиги деп аталат. Мына З, И, К деген бөлүктөрү жок болуп атат. Ортосунан бөлүгү жетишпей калса, бул делеция деп аталат. Ал эми дупликация деген мутациянын бул хромосомалардагы бөлүктөрү кайталанып эки эселениши бул дупликация деп аталат. Инверсия болгондо балдар, бул жерде болсо гомологиялык хромосоманын бир бөлүгү үзүлүп, ошол эле гомологиялык хромосомага 180 градуска бурулуп уланса, бул инверсия деп айтылат. Транслокация болсо хромосоманын бир бөлүгү үзүлүп, өзүнө окшош эмес, гомологиялык эмес хромосомага уланса, бул транслокация болот экен. Ал эми хромосомалардын санындагы болгон, санынын өзгөрүүсүндө болгон мутация бул геномдук мутация деп аталат экен. Геномдук мутацияга бул полиплоидия, грекче поли көп деген сөз. Мейоздун бузулушунун натыйжасында хромосомалар 2 эсе, 3 эсе, 4, 5 эсе көбөйүп кетиши бул полиплоидияга мисал. Полиплоидияга учураган көбүнчө өсүмдүктөр, бул өсүмдүктөрдүн клеткалары ири келет, ар кандай катаал шарттарга чыдамдуу келет, мөмөсү дагы чоң болот. Муну окумуштуулар көбүнчө селекционерлер мол өсүмдүктөрдөн мол түшүм алыш үчүн көбүрөөк пайдаланышат. Ошону менен бирге аллополиплоидия деген дагы мутациянын түрү, белгилүү геномдук мутациянын түрү. Мында окшош эмес, тектеш эмес түрлөрдөн аргындаштыруунун натыйжасында келип чыккан мутация. Мисалы, могу жерде турат, эшек менен атты, жылкыны аргындаштырганда качыр, ит менен карышкырды аргындаштырууга мисал турат. Мына бул жерде арстан менен жолборсту аргындаштыруу мисалдары турат. Эми окуучулар, бул полиплоидия жаныбарларда да көбүрөөк эле кездешет экен. Буга көбүнчө Токтосунов мындай бүтүнгө келген. Ар кандай катаал шарттар, кычкылтектин жетишсиздиги,
төмөнкү температура бул жаныбарларда, өсүмдүктөрдө полиплоидиянын бирден бир себептери экендигин айтып өткөн. Азыр эми силер менен гендик мутацияга токтолобуз. Гендик мутация бул гендин түзүлүшүндөгү өзгөрүүлөр. Гендер нуклеотидтин ырааттуулугунан турат. Ошол нуклеидтердин ырааттуулугунун бузулушу гендик мутацияга алып келет. Эгерде орун алмашып калса, дагы мутация болот. Гендер, нуклеидтер, гендеги нуклеидтер, ошондой эле гендеги нуклеидтер кошулуп калуусу же түшүп калуусу бул гендик мутацияга мисал. Силер мына бул жерде мисалдарды окусаңар болот. Аденин менен тиминдин алмашуусу ДНК репликациясынын бузулушуна алып келет экен дагы. Мисалы, эритроциттердин ороксомал анемиясына алып келет. Альбинизм, гендик мутацияга мисал гемофилия, жана ошондой эле прогерия, бат картаюу. Мына бул азыркы күндөгү эң коркунучтуу генетикалык оорулардын катарында. Адамдардын арасында геномдук мутациянын формалары Тернер-Шершевдин синдрому деп аталган, синдром. Мында жыныс хромосомалары XX же 1X1Y эмес, 3X болуп калышы, жүрүш турушундагы өзгөчөлүккө, окууда кыйналат экен бул адам, көкүрөк клеткасы жазы, мойну кыска, аял деген аттагы синдром экен бул. Экинчиси болсо дагы эле ошол Шершев-Тернердин синдрому. Мында болсо 2X же болбосо XY ордуна бир жыныс хромосомасы жок. Бул жынысы аныкталбаган мутация болуп эсептелинет. Дагы бир Клайнфельтер синдрому. Мында болсо 2X да кошумча Y пайда болуп калды. Бул аял тибиндеги эркек тукумсуз, акыл эси кем болуп өөрчүйт. Мутация ар кандай багытта жүрөт. Орустун окумуштуусу Николай Иванович Вавилов ачкан тукумбучулуктун гомологиялык катарлар законуна баш ийет. Эми закон боюнча генетикалык жактан окшош түрлөр жана уруулар тукум куума өзгөргүчтүгү менен окшош болушу менен мүнөздөлөт экен бул закон. Адамдын тукум куума ооруларын изилдөөдө сүт эмүүчү жаныбарларды ооруларын изилдөө чоң мааниге ээ. Эми балдар, сабактын аягында үй тапшырмасына көңүл бургула. Токтосунов Айдын китеби боюнча биологиянын 11 класс 10 бөлүм 3-4 параграф, Полянскийдин китеби боюнча 61 параграф. Анан мутагендик факторлорду мен жана айтпай кеттим, атайын силерге калтырган мутагендик факторлорду окуп жазып чыгасыңар. Кош болгула балдар.